Бекем байкебиз бар. Төбөс дегенде кастинг кылып баштаган да. Баласы деген ушундай бир рахмат, ушу Байкеңге Турганбайга рахмат, сага рахмат. Ар бир ушу бир туугандарыбыз, мекендештерибиз. Саламатсыздар кандайсыздар? Барыңыздарга кутмандуу күн. Бүгүн мен Туранбай байкемдин конный туруна мына айтканда чоң кеминге Туранбай байкем мени чакырган болчу. Мен келдим. Ошондо мен Азамат байкем менен жолугуп калдым. Биздин Аят деген кинонун режиссеру. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Биз Азамат байкем менен интервью алабыз, сүйлөшөбүз. Азамат байкебиз суроолор беребиз. Азамат байке бизге жооп берет. Өзүңүз тууралуу айта кетсеңиз толук. Мисалы үчүн көрүүчүлөр сиз жөнүндө толук. Мен болсо Жумгал районунда, Нарын областында туулгам. 7 жашыма чейин ошол жакта болуп, мына азыр тоо аралап жүрбөйбүзбү? Ошо тоо баласы деген ушундай бир долбоордун алкагында жүрөбүз да. Анан мен тоо баласымын өзүчү. Өзүм тоо баласы мага абдан жагып атат. Ушинтип ат минген, ушинтип тоо аралап жүргөн, сейилдеген, ушинтип токойлордон ышкын терчибиз, отун терчибиз, кадимкидей мал айдачыбыз, кой айдачыбыз, ушундай ушул күндөрдүн баары эске түшүп, абдан сонун ностальгия болуп жыргап атам да. Ошон үчүн силерге рахмат, ушу Байкеңге Турганбайга рахмат, сага рахмат. Ошол мен жөнүндө кыска, азыр 4 баланын атасымын. Бишкекте турам. Ата-энем Бишкекте. Рахмат. Биринчиден чыгармачылык жөнүндө айта кетсек, ушул Аят деген кино тууралуу айта кетсеңиз. Ошол менин оюмча. Аят деген долбоор 2010-жылы негизи жарык көргөн. Анан эми ал учурда Мухтар Атаналиев деген байкебиз азыркы ошо амалда жүрөт. Аябай иман Бекем байкебиз бар. Анан ошол байкебиз ошо элге жерге пайда тийгизейин деп, ошо жаштарды ушундай жакшылыкка чакырайын деген ниет менен ушул долбоорду ачкан. Башында бул тасманын аталышы Аят эмес, Али деген аталышта болчу. Анан ошол биринчи ошо башкы каарманга башка бирөөнү тартып баштаган экен. Анан орто жолдон бир кандайдыр бир мүчүлүштүктөр болуп, анан ал токтоп калып, анан кайра каарманды өзгөртөбүз дегенде кастинг кылып баштаган да. Кастинг кылып баштаганда мен барып ошол учурда кино менен мындай эпизоддорго тартылып жүргөн болчумун. Анан барып тартылып калдык. Ошо кастингден өтүп кеттик. Барып эле кадимкидей өтүп, анан ошентип биринчи көрүнүп жарыкка чыкты. Анан элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болду. Ошо Памирге чейин тараптыр ал кино эмне. Анан ошол абдан кубанып жатам. Ошо бул силер Турганбайды айтып атат, сен да айтып атасың, биз кичинекей кезибизде Памирден көрчүбүз десеңиздер. Мен абдан кубанып жатам. Анткени ушу Памирге чейин тараса, демек абдан жакшы тасма болгон деп үмүт атабыз да. Анан ошо элдердин талабы менен эле экинчиси чыкты, үчүнчүсү чыкты. Ошо экинчиси менен үчүнчүсүндө режиссерлукту өзүм алдым. Мурункусунда биринчисинде башка бирөө болчу. Ошондой болуп Аят долбоору ушинтип азыр Кудай буйрса 4-үчүсү чыгат. Супер. Дагы да Аяттан башка дагы сериал кинолорго тартылып көрдүңүз беле? Аяттан башка көп эле тасмалар бар. Жалпы жонунан эсептей келгенде бир 30-40 киного тартылган да. Майда шүйдөсүнөн өйдө эсептегенде. Чоң тасмалардан башкы каармандыкта бир 4-5. Сонун. Биздин эфирдин аягында коногубузга эркин микрофон берилет. Элибизге эмне кайрылуу же болбосо эмне айтып кетесиз? Элибизге биринчиден кайрылуубуз, элибиз аман болсун, элибизде тынччылык болсун, элибизде береке болсун, ар бир инсан, ар бир ушу бир туугандарыбыз, мекендештерибиз ырыскысы кенен болсун жана адалдан болсун да. Алла таалам ошол ырыскыны адалдан, анан кенен берсин, берекелүү кылып берсин. Жана ошондой эле ошо силерге рахмат. Ушундай тоо коюнуна чыгып, жаратылышты сүйүп, Кыргызстаныбызды алгач сыйлап, ошо туризмди өнүктүрүү багытында ушундай алгач Кыргызстанды кыдырып алалык. Кыргызстандын болгон булуң бурчун, достопримечательностьтерин, жакшы мыкты жерлерин баарын кыдырып көрүп бүткөн соң, андан кийин чет өлкөгө чыксак, биз деген өтө чоң бир пайда келтирген болобуз. Патриоттулук сезимди да өзүбүзгө коюп аткан башкаларга да үлгү болот. Элибизге, жерибизге да пайда келген болот. Анан Алла Таалага да жаккан болобуз да, себеп дегенде. Элди, жерди сүйгөн адамдарды Алла Таалам сүйөт да, мисалы патриотторду сүйөт. Анан ошондой эле мына жеке айта кетсем, мына канча жаш балдар жүрөт, 14 жашта, 15 жаштагы, 16, 18, 20га чейинки балдар жүрөт да. Кыздар жүрөт,
эми баягы жаштар ылайыгы келбей атат, таппай атам, анан билбейм деп жүрө бербей, мына ушундай жерлерге келсеңер таанышасыңар, мүмкүнчүлүк болот, бири-бириңерди мындай байкайсыңар, анан ошол менен үй бүлөлөр курулат да турабы? Мына ушундай жерлерде келиш керек, пикир алмашыш керек, таанышыш керек, ойнош керек, күлүш керек. Жашоонун эң жакшы жагынан пайдалуу жактарын көбүрөөк колдонуш керек да. Анан эң негизгиси жакшы адам болуш керек бул жашоодо. Эфирибизге келгениңиз үчүн сизге чоң рахмат, Алла ыраазы болсун менен. Рахмат. Красавчик, красавчик. Фотосессияларды. Жактартат, ким жактартат? Мен жактарта албайм да, профессионал. Ким жактартат? Гүлнур, акет. Не кетип каласың? Салам достор, кандайсыздар? Барыңыздарга сонун күн. Биз азыр тоого келдик, мына чоң кемеден айылга. Бул жакта мына могул Азамат айтканында жолуп калдык. Сиздер ошол туристтерди толтуруп жүрүп. Баары ойдогудай. Адамдын ден соолугун чыңкырат, адамдын ойлонуусун терең кылат. Ошол себептен сиздерге да сунуштайм. Келе жаткан жекшемби, субботадагы биздин конный турубуз бар. Бизге каттарыңыздар, бизге жазыңыздар. Биз дагы сиздерди ушундай ат келип, ат мингизип, ойнотуп, бес алдырабыз. Машалла. Красавчик Турганбай. Аттарыбыз